Кечеги 17 майдагы Баткен облусунун Тажикстан менен чектешкен Аксай айылынын жергиликтүү тургундары менен тажик тараптын ортосундагы чырдан кийин кайрадан кооптонуу күч алып, бийлик чек араны тезинен чечпесе, жаңжал күчөп кетиши ыктымалдыгы айтылууда. Бул боюнча өлкөдөгү эксперттер да бийликке коңгуроо кагып, акыркы кезде кыргыз-тажик тараптын ортосунда каршылашуу аябай күчөп, андыктан биринчи кезекте Кыргызстан менен Тажикстандын ортосундагы чек араны тактап аныкташыбыз керектигин айтылууда. Анткени эксперттердин айтуусунда чек араны тактамайынча кайра эле мындай окуялар кайталанып, эки тараптын ортосунда чыр улана беришине жол ачылуусу мүмкүн деп кооптонушат. Биринчиден, бул маселе ушундай окуялар чек ара аныкталып бүткөнгө чейин чыга бериш мүмкүнчүлүгү бар. Себеби билесиз, ал жерде чек ара аныкталган эмес, ар кандай кырдаалдар болуп кетип жатат. Андан сырткары ошол тажик жарандары кайсы жерден жүрүш керек, басыш керек, биздин жарандар кайсы жерден басыш керек, жүрүш керек. Мына ушул нерселер дагы көп нерсе так анык болгондон кийин, бири-биринин аймагына кирбей турган бир жагдай түзүлгөндөн кийин ушул нерселерге кайсы бир деңгээлде чекит коюлат. Ошол эле учурда серепчилер чек араны тактоо, аныктоо менен гана эки тараптын ортосундагы кагылышуунун жана жаңжалдын алдын алууга болоорун айтышып, бул башкы маселе экендигин, андыктан бийликке эстен чыгарбоого чакырышты. Албетте, биринчи кезекте биз ошол Кыргызстан менен Тажикстан ортосундагы чек араны аныктап бүтүшүбүз керек. Анан ошондо бул жер Кыргызстандын территориясы, бул жер Тажикстан территориясы дегенден кийин ошондо биздин граждандар жанагындай бири-биринин анын аймагына кирбейт, алар биздин аймакка кирбейт. Мындай кесилишип, бет келишүү деген болбой калат. Демек, кагылышуу дагы болбойт. Ошондуктан бул чек араны чечүү, аныктап алуу бул башка маселе. Ошондон кийин биз жанагыдай ызы-чуулардын алдын алган болобуз. Чек ара коомдук бирикмесинин төрагасы Гүлжигит Исаков акыркы чек арадагы окуяларга учурдагы бийликтин алсыздыгы жол берип жатат деген пикирде. Андыктан Исаков Тажикстандагы мындай окуяга барбашы жана кайталанбашы үчүн кыргыз бийлиги эл аралык коомчулукта дипломатиялык жүрүштөрдү жасап, Тажикстандын агрессиясына юридикалык бааны бердирип коюшубуз керек деп эсептейт. Мамлекеттин башында тургандардын шалакылыгы албетте тескери ролду ойноп атат. Ошол мамлекеттин башында тургандардын шалакылыгынын айынан булар дагы бир агрессияны жасап алып, андан улам башка агрессиянын ар кандай түрлөрүнө дагы барып атышат. Демек, биз превентивдүү чараларга барышыбыз керек. Эл аралык коомчулукта буларга айтышыбыз керек. Булардын агрессия жасаганы факт менен далилденди, мынакей далилдери. Мындан кийин андайга барбаш үчүн биз эл аралык коомчулукта Тажикстандын агрессиясына юридикалык бааны бердирип коюшубуз керек. Дипломатиялык жүрүштөрдү жасашыбыз керек. Эмне үчүн жасашыбыз керек? Алдын ала чаралар үчүн. Эртең Тажикстан мындайга дагы барбасын. Мына бир ай өтө элек буларга чала экен, кыргыздар унчукпайт экен, момун экен, башында тургандар талкаласаң, өлтүрсөң деле, үйлөрүн кыйратсаң деле булар унчукпайт экен. Мындайды кыла берсек болот экен дегенге барып атышат. Ошолорду болтурбаш үчүн, алдын ала чараларды көрүш үчүн биз буларды эл аралык коомчулукта дипломатиялык жолдор менен дагы күрөшүүбүздү жүргүзүшүбүз керек. Тажикстандын агрессиясына баа беришибиз керек. Бул жерде бийликте тургандардын анча-мынча Тажикстан тарапта компроматтары бар болгон болсо, ошол компроматтардын айынан кыргыз эли, кыргыз мамлекети кыйналып калбашы керек бул жерде. Бул жерде кыргыздын мамлекети, кыргыздын улуттук кызыкчылыгы жогору турат. Анча-мынча бир уч топтун жеке катачылыктары бул жакта эле калыш керек. Ал эми Баткен облусунун мурдагы башчысы Өмүрбек Субаналиев азаттыкка маек куруп, кандай гана конфликт болбосун сүйлөшүү жолу менен бүтөөрүн. Бирок эки тараптын ортосунда маселе чечилмейинче кайрадан экинчи толкун болуп, тенденция күчөп кетиши ыктымалдыгын айтты. Любой конфликт бул сүйлөшүү жолу менен бүтөт да. Бирок жанагындай жертвалар болуп кеткенден кийин ошонун аягына чыгыш керек да, негизичи. Бирок алар өзүнүн чындыгы болот, биздин өзүбүздүн чындыгы болот дегендей кеп да. Алар өзүнүн позициясында турат, биздикилер өзүбүздүн позицияда турат. Бирок жана маселелер чечилмейинче экинчи волна кетип калышы ыктымал да. Бул азыр мына средства массовой информацияда бүгүн деле чыгып атат. Тияктан заложниктерди алып коюштур, бияктан заложникти алып коюшту, анан алмашты деп, кой берди деп. Ушуна тенденция күчөп кете берет да. Ошон үчүн жанагындай эмелердин баарын тезирээк чечиш керек да. Анан кийин границаларды ачып,
көп жана торговый эмелерди, экономический бүт мероприятияларды өткөрүш керек да. Ошондой эле Өмүрбек Субаналиев кыргыз-тажик элдеринин ортосунда антагонисттик маанай күчтүү экендигин, буга 30 жылдык кайдыгерлик себепкер экенин белгиледи. Ал Тургай Субаналиев чыңалуунун күч алышын эки тараптын тең өкмөтү жоопкерчиликти албай созуп келе жатканында деп кошумчалап өттү. Өкмөт уже созуп эле келатышат да. Эч ким ответственность албай атат. А бүгүнкү күндө мына тез чечебиз десе, аларга дагы бардыгы айтып атат. Кийин чечкиле, пока болбойт деги. Эми дагы 2-3 поколение өтүп кетет да. Анан күндөн күнгө отношение жаман болуп баратат. Уже антагонизм да. Казыр мен кээ бир аксакалдар менен сүйлөшкөндө алар мага айтат: "Өмкө, сен тажиктерге эч качан ишенбе. Алар ушундай болот" деп. Эми ошо кошунасын үшүтүп атканда ошо аксакал анан дальше кантип жашайт? Или жана кичинекей жаш бала президентке кайрылуу кылып атат. Жолдош президент, мына мен үйүм өрттөп кетти эле, кайта үй куруп бердиңер. Эми ошого рахмат. Мен бирок бу жерде жашагандан коркуп атам дейт. Ошонун баардыгын эми мамлекет болгондон кийин дурустап чечиш керек да. Мына Европада барлык жерде анклавдар бар. Бирок анклавдар аябай экономический өрчүп кеткен да. Жакшы жашоодун баардыгы. Алар эки жактын закону менен жашап атышат. Наоборот, көрүп ушундай жакшы бизге деп. Просто бизнести көтөрүш керек, элдин жашоо деңгээлин өсүп кетсе, эч кандай уруш болбойт. Бирок ошол эле учурда айрым саясат талдоочулар бул чек ара маселеси кылдаттык менен каралышы керектигин, андыктан жарандарды чагымчылдыкка алдырбоого чакырышат. Анткени серепчилердин айтуусунда тажик жарандары атайын эле провокация кылып, кыргыз жарандарды кармап жана аларды оор токмокко алуу сыяктуу аракеттери менен кайрадан бизге күнөөнү оодаруунун амалы дагы болушу мүмкүндүгүн эскертишүүдө. Байкоом боюнча андай эмеге Кремльге барып киргенден кийин, Рахмон Путин менен жолуккандан кийин жанагындай агрессияга барбайт. Барбаса жана жанжал чыкпайт. Жанагындай агрессия куралдарды колдонуу менен. Бирок баары бир ошого карабай, биздин мамлекет жана чек араларды элдин коопсуздугун провокацияга барбоосун ошол жерде аскер кайтарып туруш керек. Биздин жарандарды кайтарып бериш керек. Asker болобу, министр кызматкерлери өзгөчө. Биздин жарандарды ошондой жанжал барбасын деген кандай бир программа өзүнүн бир жолдору болуш керек да. Ошо провокацияга барып, же болбосо ошондой жанжал чыгып, жанагы хулигандык эмелерге барбаш керек. Анан буну кадыр эле көтөрө берсек, өзүбүзгө биринчи жаман болот. Атайын мүмкүн ошонун баарын кылып аткан бизде ошо тажик жарандар, биздин жарандары тажик улуттарга кыргыздар кол салсың деп дагы кылышы мүмкүн да. Анан биз кайта жанагы ош эмесинде болуп калсак, анда тиги агрессиясы Тажикстан, Эмомали Рахмон авторитардык агрессиясы өчүп калат. Белгилей кетсек, кечээ 17 майда Аксай айылынын тургундары 3 тажикстандыкты, ал эми тажик жарандары ворух аркылуу жайлоодон келе жаткан 3 кыргызстандыкты кармап алган. Кийин облус жетекчилеринин сүйлөшүүлөрүнөн кийин алар алмаштырылган. Бирок кайтарылган кыргыз тараптын 3 тургуну сабалганын, алар түрдүү жаракат менен Баткендеги аймактык ооруканага жеткирилгенин. Андыктан буга байланыштуу Кыргызстандын Баткен облусунун жана Тажикстандын Согди облусунун жетекчилери чукул жолугушуу өткөрүп, чек ара аймагында кыргыз жарандарын сабаган тажик жарандарын мыйзам чегинде жоопко тартуу макулдашылды. Аны менен катар эки тарап чек аралаш аймакта буга чейин болгон окуялардын кайталануусуна жол бербөө жана чыр-чатактарды алдын алуу үчүн биргелешип иш алып баруу сүйлөшүлгөнү айтылды. 17 майда Баткен облусунун жетекчиси Абдикарим Алимбаев менен Сокто облусунун жетекчиси Раджубай Ахматзада кыргыз-тажик чек арасында жолугушту. Чек аралаш аймакта буга чейин болгон окуялардын кайталануусуна жол бербөө, чыр-чатактардын алдын алуу, аймакта коомдук коопсуздукту камсыздоо боюнча биргелешип иш алып баруу сүйлөшүлдү. Облус башчылары күч түзүмдөрүнүн жетекчилери менен биргеликте чек арада жума сайын жолугууну макулдашышты. Эки мамлекеттин чек арачыларынын биргелешкен патрулу түзүлүп, Баткен облусунун Аксай айылы менен Сокто облусунун Варух айылы чектешкен жерге эки айылга кирип чыккан тургундардын коопсуздугу үчүн милиция кызматкерлеринин биргелешкен посту коюлду.
Белгилей кетсек, Кыргызстан менен Тажикстандын чек арасынын узундугу 970 чакырымды түзөт. Анын 504 чакырымы такталган, калганы талаштуу жер тилкеси болуп саналат. Кыргызстандын жана Тажикстандын аймактарында тактала элек жер тилкелери көп. Бул чек арага жакын аймактарда толкундоолордун чыгышын шарттап келет. Эки мамлекеттин жергиликтүү тургундары сууну пайдалануу жана чек арадан мыйзамсыз өтүү маселелери боюнча байма-бай чатакташып келишет. Айталы 28-30 апрелде жана 1-майда Кыргыз-Тажик чегинде чыккан соңку жаңжалдан Кыргызстандын 36 жараны курман болуп, 180ден көбү жаракат алган.